Так, прямой эфир. Кишилер келсин дагы кичине тыштай турла. Азыр просто бир пресс-конференция Лира Осмонова деген жазып, анан ошол жакта Айзат Бейшимбиев деген тааныбайт экенмин андай адвокатты. Бизде адвокатурада ошол мага акыл үйрөттүр, ошол акыл үйрөткөн боюнча кичине ошону айтып коеюн дедим да. Что-то өтө туура эмес. Заблуждение киргизип атат да общественность. Так, саламатсыздарбы? Гена Лесничий, саламатсыздарбы? 9 киши эфирде. Улукбек, салам алейкум. 10 киши эфирде. Ошону бөлүшүп койсоңуздар, сураны силерден бөлүшүп койсоңуздар. Так, 12 киши эфирде. Могу Октябрьский боюнча аутист баланы энеси менен ошолордон оокатын алып атат деген эмемен чыккан. Ошол негизинде айтып кетейин. Саламатсызбы, Жылдыз? Гена, ассаламу алейкум. Да, ассаламу алейкум. 14-15 человек в эфире. Давайте немножко в эфире побольше людей сделаем. Сураныч, көбүрөөк кишилерди кылып алалы. Азыр айтып баштай берейин. Улан Шерипбеков, салам алейкум. Азыр эфирден баштай берейин. Азыр пресс-конференцияны көрдүм. Акипресте Лира Осмонова деген бир аял чыгып атыптыр. Эми мен Лира Осмоновага көңүл айтам. Баласы каза болуптур 12-жылы. Мен анга көңүл айтам. Алды канын жуттуңар. Ошол жерде силер ошол жерден дагы вопросторду көтөрүп атасыңар. Сен өзүң мындайды көргөн эмессиң. Ошо Лира Осмонова айтып коет элем. Лира Осмонова, сиз балаңызды жоготсоңуз, мен да өтө көп кишилерди жоготтум бул маалда. Ошон үчүн кандай экенин бул жашоодо жакын кишиңди жоготконуңду мен силерден керек болсо жакшыраак билем. Бул бир. Экинчисинен айтып кое турган нерсе, аны менен силер деген общественностьты мындай туура эмес информация силер берип атасыңар. Иш козголгон боюнча баарын эмет. Мен сизди түшүнүп атам, баарын эмет атам. Бирок бул мыйзам жакшыбы, жаманбы, мыйзамды карашыбыз керек. Мыйзам негизинде 12-жылы сиздин уулуңуз ошол жакта кайтыш болгону менен мен сизге дагы бир ирет көңүл айтып кетейин. Бирок 12-жылы кайтыш болду. Ошондо кайтыш болгондо врачтар ошондо диагностировать эткен, инсульттан каза болду. Силер ошонго ишенбестен, ошончо маал өтүп кеткенден кийин наследство оокат бөлүшкөнгө келгенде силер бул вопросту көтөрүп баштадыңар. Ошол жерде убийство болду деп туруп айтып баштадыңар. Бирок иштин жагдайларында могу Айзат Бейшимбиевге дагы бир айтып кете турган нерсе, урматтуу, сиз адвокатсызбы, кимсиз? Сиз деген мага этикага үйрөтпөй эле коюңуз. Этикага керек болсо мен сизди үйрөтүп коем да. Ошонун негизинде сиз деген ошол жактан айтып атасыз, Айзат Бейшимбиев адвокат. Биринчи иштин жагдайларын билип туруп. Кечирип коюңуз, бир иштин жагдайларын мен сизден жакшы билем. Уже баарын карап, уже канча күндөн бери изилдеп чыккан. Силер деген мына кайра Лира Осмонова өтө эле сиздин уулуңуз өлгөндөн кийин 19-жылы сиз деген когда наследство бөлүшкөнгө келгенде өзүңүз эксгумацияга деп туруп ошондой эксгумация кылыш керек. Убийстволар ошол жерде иштеп бир да жагдай жок. Ошол жерден силер 2012-жылы болгон нерсени 2021-жылы козготуп атасыңар ишти козготуп мошенничество менен козготуп атасыңар. Экинчи части менен. Ал менее тяжкие преступления кирет. Менее тяжкие преступления кирген төргөчүлөр бул ишти козгогонго укугу жок болчу. Бирок мындайча айтканда мен баягы айтып кеттим. Администрация президентадан тияктан бир жигит помощнигим деп туруп ошол качать этип атыптыр. Айтуусуна мен подзащитныйлеримдин айтуусуна караганда ошолор ошондой сөздөр. Ал сөздөрдү мен далилдеп чыктым. Ооба действительно давление кылып туруп 2021-жылы ошол иш козголуп атат. Ал иш эмнеге козголуп атат? Ал деген уже незаконно козголуп атат. Ал уже бүткөн убактысы срок давности өтүп кеткен ишти
козготуп туруп ошону мошенничество деп туруп путем давления айтып атасыңар. Могу жерде андан тышкары, урматтуу Элвира Осмонова, мен сизди түшүнүп атам. Сиз деген эчтекемсиз калдым, үйсүз калдым дейт. Сиздин ишиңиз боюнча 2 комнат квартирди бир кезде уулуңуз алып берген, андан тышкары келиниңиз дагы ошону эметпестен дагы квартира берем деп атса да, ошонго макул болбой, кыздын атасынын оокатын талашып, ошол талаштын негизинде чыгып аткан оокат. Анан ошол Айзат Бейшембиевке дагы адвокатка айтып кетет элем, урматтуу адвокат, сиз адвокатсызбы, адвокат эмессизби билбейт экенмин, бирок этиканы сиз өзүңүзгө үйрөтүңүз. Биринчиден, мен иштин жагдайларын толугу менен билип туруп, ошолордун баарын сүйлөп атам. Бул бир. Экинчисинен азыр могу жерден, если уже принципиальный вопроска кетирсек, принципиалдуу түргө кетсек, тогда мен силерге бир айтып кое турган нерсе да, ошол кызга силер азыр оспаривать этип атасыңар. Ошол кызды деген силер багып алгансыңар, силер ошол жерде поддельный митрке жасаткан деп атасыңар. Хорошо, ошол поддельный митрканы ким жасаткан? Эми мен териштирем. Ким жасатканы? Ким ошол поддельный митрке менен жасатып туруп баласын? А когда раздел имущества келгенде, ошол баланын поддельный митркасы бар деп, поддельный митркасы бар деп туруп, өзүңөрдүн доляңарды имущественный спордон эметкениңер бул абдан туура эмес. Бул кызыкчылыкка жатпайт. Баланы ошол эле эми иман саламаттуу болсун уулуңуз. Сиз дагы аны жутуп атасыз, анын баарын түшүнүп атам. Иман саламаттуу болсун, бирок ошол жаткан арбактында мындай эмесин сыйлап койгула да уят эми. Ушу бир оокат үчүн ушундай эмеге баратканыңар. Бул туура эмес. Азыр по большому счету мындай иштин жагдайлары боюнча эч бир далил жок. Ошол жерде мошенничество болгон же өлтүрүү факты болгон деп туруп. Ошол иштин силер азыр айтып кетип аткан иштин жагдайлары боюнча силер просто уже мындай көтөнзордукка салып туруп эле ишти толугу менен подконтрольный кылып алып туруп эле уже срок давности өткөн нерселерди өзүңөрдүн эмеңелерге, өзүңөрдүн тууганчылыкпы же досчулукпу же бир мындай эмеликпи ошону пайдаланып туруп, ошол ишти козготуп, мыйзамсыз козготуп ушул боюнча төргөчүлөргө айтып кетет элем. Октябрь район төргөчүсү Чынарбек, Чыңгыз деген балага, анан Бектур деген балага, ошол жерде Улан деген зампоследствие айтып коеюн. Бул иш боюнча мыйзам талаптары силер жактан өтө катуу бузулган. Урматтуу Октябрь район прокурору, сиздин ошол жакта замыңызбы же сизби кимиңиз билбейт экенмин, бирок ошол жактан звоноктор болуп туруп, предъявление кылгын деп ошону жасап атасыңар. Бул даже предъявление эмес, бул возбуждение незаконный. 2012 жылы болгон окуяны, 2014 жылы болгон ошо өзүңүз иштин жагдайлары боюнча төргөчү свидетельдердин показаниялары боюнча өзүңүз жасап берген митрканы кайра азыр ошону мошенничество деп бөлөккө чыгарып атасың. Бул өтө туура эмес нерсе. Кыргызчылыкка жатпайт. Ошон үчүн мындай монто пресс-конференция чыгаардын астында же мени жамандардын астында кичине ойлонуп көрсөңөр, мен ответ берем. Мен ответсиз калбайм. Мен силерге в любом случае ответ берем. Кыргызстанда биринчиден мыйзам болуш керек. Ошол жерде Садыр Нуркожоевичтин ошол жакта бир помощниги айтып кетет турган сөздөрүм бар. Эрнест иним ардан бери болуп жүр. Андайга мына мага ошол информациялар жетип атат, мага айтып атат. Балкимдир сен аякта эч эмең жок, катыштыгың жок. Бирок кээ телефонный переговорлордун менде бар. Ошон мындай тилим тырмабай эле койгула, бирок бул ишке деген көп мындай катуу көзөмөлдөө жасап мыйзамсыз ишти козготкон бул дагы өтө көп суроолор жаратат. Ошон үчүн бул суроолорду жаратпаш үчүн, же эметпеш үчүн бүт мыйзамдын чегинде кылалы. Иш тетиги илгертен бери уже срок давностьтар баары уже түптүн деген керек болсо, түптүн 2016 жылы, 17 жылы болгон түптүн чечимин, соттук чечимин, түптүн соттун чечимин ошондо жокко чыгарган. Срок давности өтүп кеткен деп.
ошолордун баарын азыр алып туруп силер көтөрүп атканыңар өтө туура эмес. Өтө туура эмес. Бул ушундай эле илгерки иштерди көтөрүп, ушундай эмелерди болот десе, мейли дедик. Эксгумация кылам дедиңер, мейли дедик. Ошол жерден дагы көрдүңөр что бул деген көбүнчөсү могу кровоизлияние, инсультка деп туруп ошонго барып болду. Ошол негизинде ушундай нерселерди кайрадан көтөрүп, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн, окат үчүн элди да бурмалабагыла. Өзүңөр да мындай мыйзамды аткарып жүргүлө. Жаманбы, жакшыбы бул мыйзам. Ошон үчүн мындай киришпегиле бул ишке. Бирок ушул ишке дагы ошентип эле давление создавать эте берсеңер, мен өзүм укуктумун, менде болгон документтерди, менде болгон нерселердин баарын чыгарып, анан ошондо ачыктайм. Андан көрө мына өзүңөр төргөчүлөр, силер деген процессуальный лицосуңар. УПКнын негизинде силер деген өзүңөр отвечаете за свое судебное решение, за свое следственное постановление. Силер деген эч кимге баш ийбешиңер керек. Силер эртең күнү бирөөнгө баш ийип же чоңдор монтуп туруп, кысып туруп тергөөнү эметсеңер, анга баары бир чара көрүлөт. Ошондо мыйзамсыз иш козгогоңор үчүн мунун үчүн дагы жоопко тартылуусуңар мүмкүн. Ошондуктан урматтуу тергөөчүлөр, Октябрьский районунун тергөөчүлөрү, силерге дагы бир эскертип кетейин, Мыйзам бул биринчи турат. Мыйзам. Силер мыйзам менен иштейсиңер, ошон үчүн силерде баары мыйзам. Баарыбызды карап турган Аллах. Ошон үчүн мыйзамдуу иштегиле, мыйзам негизинде өзүңөр кыскартканга мажбур болосуңар. Ал иш боюнча бир да состав преступления жок. Усенова Венера, Лира Осмонованын келини, эч кандай убийство болгон жок, аякта далилденип туруп, экспертизалардын баары даяр болуп турат. Ошон үчүн мындай жөн эле беттирмар кылбай эле, Кудайдан корккула. Силер болсо, урматтуу тергөөчүлөр жана прокурорлор, силер деген мыйзамды сактап жүргүлө. Бийлик бүгүн бар, бийлик эртең жок болуп кетет. Өзүнүн конституционный укуктары бүткөндөн кийин бул бөлөктөр да келип калышы мүмкүн. Анан ошондо келгенде, анан ошол жерден кайра бул иш көтөрүлсө өзүңөргө жаман болот. Туура түшүнгүлө, бүт баягы мыйзамды сыйлайлы. Жакшы алыңыздар, жакшы туруңуздар. Алга Кыргызстан.